Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Мамед Жунус Абылов, мұрдағы министр, Бородық шайлау комиссиясының мұрдағы төрағасы, елші. 2 жолы елші болғансыз? 2 жолы. Рахмат студияға келгеніңіз үшін. Насирдин Исанов жөнінде сөз қылалды дегілі. Антен сіз замы болғансыз, жақын білгенсіз. Қандай оқия қандай болып кеттілі жаңағы мақмалға баратқан жолда болып атпай, 91 жыл ноябрьда. Жаңағы аварияны айтып атасыздар, да. Мақпалға емес, бұл Жалал-Абадта Қошқар атаның жолында болды. Сөйтегенде ошол учурда Кыргызстанга инвесторлар келип атат, келген атышат, уларга, инвесторларга көрсөткүлө гендерди андай-мындай деген эме менен Жалал-Абадка жана Бирштейн деген кумтөрдү алып келген. Сиябека деген фирманын башчысы болчу. Сиябека деген эметип, анан ошол Сиябека бияка келип инвестиция алып келем деп абдан ишендирип бийликти. Ошондуктан Сиябека Кыргызстан деген компания ачып берип, Кыргызстанда Аскар Акаев. Ал Сиябека Кыргызстан деген частный компанияны өзү отурган этажга офисин ачкан. Бирштейн ошол Аскар Акаевчикына кирип чыгып турган удобный болсун деп. Анан Сиябека Кыргызстан анан булар проект бергиле. Анан кийин ошолардын эмесин ал инвесторду алып келет деп. Анан ошо менен өкмөткө тапшырма берилет. Жалал-Абадтагы кен байлыктарды көрсөтүп чыккыла деп. Анан ошо Жалал-Абадтагы кен байлыктарды көрсөткөн апарып бараткан жолдо Кошкор атада Насирдин Исанович ошодон аптал кырсыкка туш келип каза болду да. Машина içinde kimler olған? Машина içinde машинаны Жалал-Абадтын губернаторунун замынын машинасына отурушкан. Губернаторунун машинасы эмес, замынын машинасын белип беришиптир. Анан ошондо отурганда шопурдун артында Насирдин Исанович отуруп калат. Ал эми берки жанагы безопасный жерге отурганда Бирштейн отурат. Ал эми астыда Бирштейндин охранасы отурган. 4 адам. 4 адам. Ошондо жанагы жүк ташуучу машина сол жагынан. Анан мындай да, эми үчүн жанагы служебный машиналарда шопур отургандын артына отургузбайт жетекчини. Себеп дегенде инстинкт самосохранения бар да. Капсынан помеха болсо шофер өзүн сактайт, өзүн сактаганда бурулганда артындагы киши бурулат да. Ошондуктан артына отургузбайт, биягына отургузат да. Анан кийин ошол жерде отургузганда дагы ушундай кылып отургузганда тиги Бирштейнди безопасын кылып отургузуп, тигини Насирдин Исановичти жанагы шоптун артына отургузганда жүк ташуучу машинанын айдоочусу анан кийин келатып эле астына машина чыгып карама каршы келип атпайбы машина. Машинадан как будто качкан болуп атат да шопур. Качкан болгондо тиги машина келип уруп капталга. Экинчи кабылга урган да. Атайын уюштурулганбы? Эми берден официальный версия боюнча бул жана жол кырсыгы деп бүттү да. Анан жанагы атайын уюштурулганбы деген күмөн саноонун негизи бар деп эсептейм да. Себеп дегенде ошо кумтөргөнүн келишимге кол койбой туруп алган Исанов. Насирдин Исанович. Кумтөрдү анан кийин бул бир, экинчи ошол кумтөргөнүн кенин өздөштүрүүнү мен жетектеген компания баштаганбыз. Сиз? Биз Москва менен биз Москваны биринчи макмал алтын кенин бүтүрдүк да. Бүтүрүп аяктан алтын чыга баштады макмалдан. Анан эми экинчи кура турганыбыз кумтөр болчу. Ошондуктан биз жана макмалды куруп бүтөргө чейин эле Москвада долбоорлор түзүлүп, ошол кендин канча запасы аныкталып, каерден баштап кандай технология, кандай эмелердин баардыгы уже чечилип аткан учур болчу да. Ошондуктан Насирдин Исанович аны биз баштап аткандан кийин биз өзүбүз курабыз деген үмүт менен
эметкенде. Анан Насир Исаевич өтүп кеткенден кийин эле мага команда келди. Жанагы Бирштейндин дергел ошолор курат. Силер жанагы жасалган бүт документтериңердин баарын өткөрүп бергиле инвесторго так. Анан экинчи базаңардын баарын көрсөтүп чыккыла деген мага тапшырма келди. Тапшырма келгенден кийин мен анда менин замым Николай Тимофеевич Танаев болчу да. Анан мен Танаевке айттым, сен анда ошол эме менен ошо эки киши келген да, ошо жана Бирштейнден. Азыр фамилиясы көндөн эсимде бар, принципи унутуп калдым. Ошо экөөнү ээрчитип туруп бүт эме базаларды көрсөт, проектлердин документтерин бер, эметин бардыгын. Анан ошол Танаев почти бир айдан ашыгыраак ошолор менен иштеди да. Өткөрүп, базаны көрсөтүп, биздин жана канча техникабыз бар, канча проект институт менен жасаган, каерде биз жана геологический, гидрогеологический, сейсмический менен биз бардыгын эмип чыкканбыз да. Бүт бар документтерди эметип, проектлер башталган да, проект башталып курабыз деп турган учуру болгон да. Анан Насир Исаевич ошон үчүн тиги өзү мурда мен жетектеген эмеде Насир Исаевич жетекчи болгон да. Анан өзү жана Макмалды курган. Насир Исаевич ошондо курулган да бул Макмал. Анан кийин эми азыр премьер учурунда өзү кумтөрдү куруп берем деп турат. Бизде болсо мы руки набили. Мы знаем, как строить дегенде. Ошондой болуп калган учур болчу да. Анан ошон үчүн акай тарап ушу кумтөрдү инвесторго бериш керек деген аргумент койду. Насир Исаевич болсо мындай деген аргумент койду. Биз өзүбүз эле курабыз, бирок тиги экөөнүн ортосунда талаш, силер каяктан акча аласыңар? Инвестор акча берген атпайбы деп атпайбы? Акаев. Анан ошондойдон таң кылады да. Анан ошондо мен тиги Насир Исаевич экөөбүз отуруп сүйлөшкөндө мен айттым, бул жерден деле инвестордон акча келбейт. Себеп дегенде өкмөттүк гарантия берип атат. Жана инвестор болом дегенге. Өкмөттүк гарантияны алып туруп, барып, кредит алып, ал кредитти өкмөттүн мойнуна илип атат. Ооба. Ошондон бизге эч кандай инвестор биздин акчага баарын жөнүнө өткөрүп берип атабыз деп мен түшүндүргөм да Насир Исаевичке. Ошондой эле өкмөт өзү ала алат болчу да. Биз бюджеттен эле баштамакпыз да. Ошону анан ошондой деди. Анан азыр жана комиссиянын эмесин окусаңар, ал инвестиция салган жок да. Ал биздин гарантия кагаз алып өзү кредит алды. Ал алган кредитти биз төлөп бердик. Алгачкы баштаган. Ал акча берген жок да. Вообще бериптир бирок кичине жөн эле мындай көз боямачылык кылды да, кысасын айтканда. Аны биз өзүбүз даяр болчу. Ошону Насир Исаевич бербей койгондуктан бир чыр чыгып кетти. Аны эсиңиздер барды. Аскар Акаевич жогорку кеңештин жыйынына келип эле эч кандай планда жок болчу. Жыйын башталып эле ошол жерде трибунадан чыгып айтты. Биздин өкмөт кызыл үртүттү чыгарып кетип атат, муну карабай атат. Булар кызыл үртүт дегендин 1 грамм баасы алтындын канча килограммына тете деп айтты. 1 грамм кызыл үртүт. Кызыл сымап. Деп анан ошондой деди да. Качан айтып атат? Бул ошол жана кол койбой аткан учурда. Кумтөргө бербей аткан, Насир Исаевич бербей аткан учурда айтылган сөз бул. Анан кийин ошондон Насир Исаевич бир-эки күн өткөндөн кийин Слово Кыргызстан деген газетага жооп кайтарып койду. Кызыл үртүт жаратылышта жок. Андай нерсе жок. Андай жок. Бирок анын химический формуласы, бир химический формула, үртүттүн формуласы академиятердин тегерегинде обсуждать этип, ошону кызыл үртүт деп атасам болот деп бир формуланы айтышат экен.
А бирок жаратылышта бир жерден жолуга элек деп жооп берип койду. Аскар Акаевди жанагынтип Кызылтутtu өкмөт контрабанда менен алып чыгып кетет дегенде Насырин Саанов жанагындай деп гезит аркылуу жооп берип койду. Мүмкүн гезит аркылуу кылбай эле өзү менен барып эле сүйлөшүп, бир мунасага келсе сизге туура эмес маалымат бериптир дегендей кылып чечсе болот беле? Жок, берден мен да күнөөлүүмүн. Мен өзүм күнөөлүүмүн деп эсептейм. Себеп дегенде Кызылтутtu жанагындай дегенден кийин эле эми бүт цветной металлдардын курулушун биз курдук да. МЧС же? Жок эме, жанагы Минстройдун эмеси болду. Минстрой. Анан Кызылтутtu курсак биз курат элек. Сатылса болсо көрөт эле. Ушундай да. Анан мен Насырин Саановго кирип айттым. Насырин Саанов десем ошондо айттым. Мен ал Москвага жөнөттүм. Москвадан жооп келсинчи. Анан жооп келгенде ал мени чакырды. Экспертиза сыяктуу. Ртутный заниматься деді компанияға жөнөттү да. Аяктан жооп келди. Андай жок, андай деди. Анан ошону мага көрсөткөндө мен айттым, Насырин Саанович, бул жоопту эми барып айтсаңыз, эл сизди контрабандист деген эме болуп калат. Баары бир элге президент ушундай жайып койду. Ошондуктан сиз эми мындай культурный формада эле эмеге маалымат берип коюшуңуз керек десем эле ошол жерден эмеге Александр Иванович Маливанный деген Слово Кыргызстандын башкы редакторуна телефон чалып эле айтты, ушундай бир маал Кызылтут жөнүндө сөз болуп кетти эле, ошого бир жооп кылып коеюнчу. Азыр менин помощник аппарат дедим, ошо ал барып ошо чыгарып койду Москванын жообун. Анан ошо менен булардын ортосунда ошо Кумтөрдүн айынан Насырин Саановичке уже чабуул башталды да, дискредитация башталды. Андан нары барып туруп, Насырин Саанович эмеге түшүп атат да, жана жол кырсыгына илинип атат да. Ошондуктан жана сиз берген суроонун эмеси негизи жоктой сезилбейт да. Негизи бардай сезем мен өзүм. Анан эми муну берден дагы бир эмете турган жер бар да. Себеп дегенде ошол жерден эми жол кырсыгы болгондон кийин ошол жол кырсыгына ошол жерге аралашкан адамдардан суракка алыныш керек эле да. Бириштейин учуп кетип калды. Бириштейин эч ким сураган да жок. Жанында отурган адамды эч ким сурак алган жок да. Эч ким сурак алган жок. Ош аркылуу кетип калдыбы? Бишкек аркылуу кетти го дейм менимче. Кетип калдык, все. Анан берден чырылдап калдык. Эмне үчүн суралбайт, андай мындай дейт. Эми ал биздин сөздү укпайт. А берки айдоочуларчы? Айдоочуну камап койду да. Айдоочу профтехучилищада жана эмелерди үйрөнчүк окуучуларды эметкен шопур экен ошо. А кимдин айдоочусучу? Тиги Ал эчтеке болуп жок. Он пытался аварийден кутулуш мындай амалын. Чекесиде чийилген жоктан. Бирштейнге тийди бир залакка Бирштейндин мына жеринде гана кичине бир чий ошо жана эметкен жерден тартылып калган сүрөтү бар. Мен аны кийин киносунда көрсөттүм, бирок ал кинонда жок болуп кошту да. Эмне кино? Мен Насырин Саанович өтүп кеткенден кийин курулуштарды чогултуп айттым, мен бул биздин жетекчибиз эле, өкмөт башчы болуп калды эле. Бул кишиге бир эстелик кала турган бир иш кылып коелу, туура көрсөңөр десем, угушту. Анан мен айттым, анда бир кино тартырып коелу. Деп анан «Прерванный полет» деген кино тарттырдым Насырин Саанович тууралуу. Ошо жанагы ким жазып же ким тартты? Анан кийин эмесин сценарийсин Жалил Садыков жазуучубуз ошол жазып берди. Кинону Улан Алиев, Алып Токонбаевдин баласы тартты. Улан Токонбаев. Ошол тартты. Абдан жакшы кино болду. Анан ошонун 1 жылдыгына, Насырин Саановичтин өткөнүнө 1 жылдыгында филармонияны чакырып, кинонун презентациясын кылып, 1 жылдыгын эмет ошондон эскертип өткөрдүк. Анан жыл сайын кыргыз телевидениясы көрсөтүп турчу эле. Анан мен кийин эмеге кеткенде,
Малайзияга элчи болуп кеткенде, кийин келсем бияка, элчи миссия бүтүп келгенде Насин Саржын кызы мага телефон чалып айтты, байке, ошо кинону таба албай атабыз, каякта эле деп. Андан кийин мен келсем уже Танаев премьер-министр болуп калган. Анан мен айтам, мен Танаевка, мен жанагы курулуштан кеткенде мен ордумдан Танаевди калтырып кеткем. Анан мен Малайзияга кетип атканда калтыргандыктан мен баардык жанагы кино менен баарын Танаевдин колуна берип кеткем да. Түшүнүңөр? Кинонуздагы. Кинонун баардыгы жанагы бул менин чөнтөгүмө тартылган жок да. Бул жанагы компаниянын эсебинен тартылган. Анан ошо менен Танаевдин колунда калган. Танаев бир жолу курулушчулардын күнүндө көрсөткөн экен. Алда филармонияда курулуштардын күнүн өткөрүптүр, курулушчуларды чакырып көрсөттүр, бирок көрсөткөндө уже үзүн деле көрсөттүр да. Баягы кесилип, мурдагыдай толук эмес. Андан кийин аны көрдүк деп, кийин мага мен немени издегенден балдар айтты, курулушчулардын жетекчилери айтты да, ушундай үзүндүү анан кино жок. Кызы Мария айтат, байке ошондо кинону таппай атабыз деп. Анан мен изилдөө эметип, Кыргыз телекомпаниясына бардым, башка бардым. Бир жерден изин таппай койдук. Кино. Бир жерден изин таппай койдук. Азыр эметпесеңер, үй бүлөсүнөн сурасаңар да ошону айтат. Анан кийин тиги Танаевдин премьер болуп калганы дагы менде суроо эметти да. Себептери бар. Себептери болгондой да. Кинонун жогот десе жоготкогондой деп сезилет да. Канча мүнөт эле? 40 мүнөт болчу. 40 мүнөт. 42 мүнөт беле даже ушундай. Ушундай. Тартылганда бул жанагы камерага эмес, жанагы шостанкинский пленка деп коет турбайбы? Шостинская. Шостинский ушундай. Ошого тартылганбыз. Ал только Алматыда бар экен, бизде андай жок экен да тартууга. И Москвада бар экен. Анан ошо эмне экен, анан Алматыга заказ кылып, эмен Алматы аркылуу проявкалар эмнелери бар. Бүт баардыгын Алматыда жасалган эме. Анан Алматыга да мен эметип көрдүм да, запрос кылып көрдүм. Алардагы уже жана камералар баягы эмелердин баардыгы жок болгондой. А так мурдагыда иштеп турганда мүмкүн архивинде тапса болот эле да. Өздөрүнүкү болсо балким сактамак да. Жанагы санариптештирүү болуп атканда ошондой нерселер көп болот экен. Ошондо ушу менин айта турган сөзүм ошо жанагы Насир Исанович тегерегинде жанагы мындай анча-мынча мындай маселелер көтөрүлүп калганда негиз барбы деген ой бар да. Кээ бирлер айтышат, жазып калышат, ошол жанагы Бирштейн менен түштүк жакка жанагы Кошкор Атада деп атпайсыңарбы? Баргысы келген эмес, барбайм деген деп. Ошондой болду. Эми аны мен эмеден тиги эже айткан эсимде да. Эже жанында жаткан жары болсо так. Анан ошондо кичине табы көп болбой турган экен, ошондо баргысы келген эмес экен да. Анан кийин бирок барыш керек болуп калып кеткен да. Эми сен бар деп бирөө аны эметкен жок, конечно. В то же время жана инвестор келип атса, өкмөт анын баргысы келбейт деген деп дагы тем более Ртут боюнча уже күнөөлөп чыкты. Ооба. Анан эми тиягына бар десең да болбой атат деп эртең дагы эметиши мүмкүн да. Ошон үчүн кеткен да. Вертолет менен барса болот беле эми? Жок, аякка барып туруп областын ичинде эметип атпайбы? Жана заводдорду көрсөтүш керек эмес керек. Эми ал вертолет менен бессмысленно так. Ага базаны көрсөтүп, эмелерди көрсөтүп, ушундай болду. А мынау эмени айтып калдыңар. Макмалды куруп бүткөнбүз деп Минстрой, Курулуш министрлиги. Биринчи алтын кени ошо Кыргызстан өзү курган. Өзү куруп, алтын чыга баштаган. Алтын чыгарып, Көмтөргө да алыңар жетет беле да, ошол даже сомнений нет. Түшүндүңүзбү? Анан ошону жана биз алдыр бергенден кийин анан мен муну сиз архивден таба алсаңыз болот.
Анан мен биринчи анан неме жазбадымбы? Интервью жана Александр Ивановичтин газетине жаздым. Бизден менден тартып алды дебедимби? Жанагы проектлерди алды, башкасын алып эметкенден кийин мен ошондо интервью жазып, ошо интервьюда Александр Иванович жана канализация бар го жерде эметкен. Ошонун крышкасын мындай ачып туруп канализация деп, мына деп туруп ошону илип туруп анан мен интервьюмду чыгарган. Биз өзүбүз курмакпыз, биз мынча эле курмакпыз. Мынча жасалып калган. Шуну алып койду деп туруп мен жаздым да. Түшүндүңүзбү? Муну азыр Сулай Кыргызстан архиви бар го дейм да, ошо болуш керек го. Ошо бир карап көрсөңүз табасыз. Менин эмемден ошо кумтөр боюнча биринчи эмени ошо мен жазып, анан мен оюмча ошол дагы бир түрткү болду да, кумтөрдүн маселеси көтөрүлгөнүнө. Депутаттар тарабынан көтөрүлгөнгө, эмелер тарабынан көтөрүлгөн эме болду да. Мен оюмча. Анан эми калганды уже тигилер ээ болуп кетти. Ээ болгондон кийин бизде документтин баарын алып алышкан. Государственный орган же, так. Анан ты команда келсе бересиң да, так. Мына мен кээ бир энергетиктер менен сүйлөшсөм айтышат, мына мисалы үчүн Бишкектетсин модернизация кылып $386 миллион коротушту. Насияга алып. Ага чейин бир 5-6 жыл мурда энергетиктер, жана илимий изилдөө институт проектти түзгөн экен, кантип модернизация кылабыз деп. Алда канча арзан өз күчү менен жасаса болмок экен. Эми ошолор жазган отчетту азыр институт өзү таппай атат дейт. Окшош тагдыр да. Окшош. Ошо неме мен ошондо мындай да, мага биринчи мындай болуп атат да, аябай дегенде обида да мен үчүн. Да. Анан менде 27 000 киши иштечи. Мен коллектив 27 000 киши иштечи менин колумда да. Мен жаш министр болсом, анан кийин ушундай бир эми келип отуруп проект колунан жылдырырды деген немеге мен калгым келбейт да, ушундай атка. А бирок жулдурбаска чара да болбой калды. Ошентип жанагы газета жазган ошо болду да. Түшүндүңүзбү? Мен жөн эле туруп эле тиги Акаевка тийишип берген жерим жок да. Мен нар ойлондум, бер ойлондум, эмне үчүн мындай болуп атат. Анан бир иштейин кете турган эмес. Буларды жөн эле арбап алган да, арбап алган. Анан кийин колубузда эмелерди алып койду. Документтердин баарын алып коюшту. Анан кийин өзүбүздө болсо анан приватизацияга деп туруп реорганизация кылып, түшүндүңүз да, так. Ошол кеткенден кийин чырылдабай отуруп бердик да. Биздики бир 7-8 мүнөт калыптыр. Мына Насирдин Исанов 90-жылдын аягында премьер болуп атат. 91-жылы ноябрда каза болуп атат. Ортосунда пуч болуп атат Москвада. Кандай ал пуч жөнүндө биз Акаевдин айтканын билебиз, Шеримкуловдун жарыясын билебиз. А Насирдин Исановдун эмне кылды эле ошол убакта? Ал 17 август күнү кечинде мага телефон чалды. Насирдин Исанович, Мамбетжанович, эртең мен Москвага учуп атамын. Анда пуч жөнүндө эч кимден кабар жок. Спокойно, все нормально. Анан мына бул эски аэропорттун жанында остановка күтүп туруп, аэропортко баргыча бир-эки тапшырма бар эле, Атабей ачылып калбады ошондо. Ошо Атабейдин проекттери курулушу боюнча бир тапшырма берип кетейин сага деген техника бекиткаларды кандай. Анан эртең мен саат 8-де ошо остановкага келдим. Келсем Асанкулов, КГБнын төрагасы алда келип калды. Анан экөөбүз учураштык, сүйлөшкөн эле жок. Анан ошол боюнча Насирдин Исанович келди, тиги президент жоготуп туруп. Келип токтогон экөөбүз отурдук. Машиналарды артынан эсчиде. Анан биринчиден мага айтты эме, Мамбетжанович, ушундай Атабейт боюнча мындай эметип тургуну, анан келгенде бир чогулуштарды дагы баштайлык деп. Хорошо. Анан ал маселе мен эмеге жеткиче, жана жаңы жер деген, жана айылга жеткиче, алар айтма бүттү тапшырма. Анан бүткөндөн айттым, мен тапшырма бүттү, эгерде шарсыз ишин болсо,
ишиңмен займаться ете бер. Бияк генерал Асанкулов менен да бир эки тапшырып берип кетейин деди. Анан мен алар сөзүнө аралашкым келген жок. Машина түштүм, артка келдим. Келип анан жумушка келип эметкен эле бир убакта Москвадан ККЧП. Насыр Исанович самолет конуп элек болчу. Барды эметип калдык. Телевизордон көрүп ККЧПнын заседаниясы отуруп Янаевдер. Ошондо болуп анан ошо Насыр Исанович кабар анда сотовый телефондор өнүгө эле өчүр болчу. Анан эле түштөн кийинирээк Акаевдин эмеси чыкты. Кайрылуусунда ушундай Биз кичинекей мамлекетпиз, алыбыз жетпейт дегендей. Жок, мындай жумшак. Эч кандай осуждение жок. Ушундай чыкты. То есть ориентир бизге ушундай болуп калды да. Биз учуп туралык. Тияк менен кереги бар дегендей кылды да. Анан аңча болбой тиги Насыр Исанович помощниги звонду, шейшенде болуш керек. Аты Шейшен эле. Мага телефон чалып калды, Насыр Исанович эметти бар Павлов деген Россиянын өкмөт башчысына, Россия Совет Союзунун өкмөт башчысына менен жолугуп чыкты азыр. Шундай кабар алдык. Все нормально, не переживайте, аман эсен. Анан кечинде бияк учуп чыгат деп. Анан кийин тиги эме кечинде Шеримкуловдун кайрылышы чыкты. Шеримкулов жесткий. Бул путь андай мындай деп берди. Анан кийин эле тиги Насыр Исанович мага телефон чалып калды, ошондой чыгып атам, эртең саат 10-да өкмөттүн чогулушуна өтүп көрөбүз. Ошол жерден эметип сүйлөшөбүз. Хорошо. Көрсөттүк Шеримкулов Насыр Исанович сүйлөшкөндөн кийин Насыр Исановичтин позициясын Москвада көзүм көрүп турат. Ошону айтып бериптир да. Демек, Шеримкуловдун жанагыдай катуу кайрылуу жазашына Москвадан түз эмес. Маалымат менен да. Москвадан айтып берген экен, ушундай болуп атат. Анан келип эртең саат 10-да чогулуш болуп калды да, өкмөт. Анан ошону чогулуш болгондо тиги дагы эле мындай эметип атат да. Анан Кулов биринчи эметти, анда ошо Кулов өмүрдө эле ошондой болчу, эсимде жок. Айтып калды, биз мына Фрунзе газдан солдаттарды минтип койдук, тигинтип койдук, келсе мында мынча таза андай мында деп эле бирдеке деп айтты. Анан Насыр Исанович анан кийин Эсенгул Касымович Омуралиев анда министр болчу промышленность боюнча. Анан Эсенгул Касымович айтты, Насыр Исанович, сиз биздин башыбыз айланып калды. Сиз Москвадан келдиңиз. Бизге ориентирди бериңиз эми, так? Биз эки кайрылуу жүрүп кетти. Эки кайрылуунун мазмуну эки башкараак болуп турат. Эми сиздики кандай аягына эметебиз эми дегенде Насыр Исанович ошондо айтты да. Мени көрбөй турасыңар, путч болгону. Түшүндүңүзбү? Анан ошо менен биз путчту кабыл алдык да, ошо Насыр Исанович айткан кеттик да. Поезд ал киши эми ал киши жөнүндө көп нерсени айтса болот да. Ушундай маданияттуу, билимдүү, өзү ушундай бир чыгармачыл адам болчу. Комуз шерти ырдаса жарпыңды жазышыр. Канча жашында каза болуп атат? 42. 47. Ну, убактыбызда биздики бүтүп калыптыр. Рахмат сизге. Дагы башка темалар боюнча же мүмкүн Исанов жөнүндө дагы азап көрөбүз. Рахмат сизге да рахмат. Эстегениңиз үчүн. Бул деген мындай деп өткөн эмеспи жана. Бизде баягы братья андай сөздөр бар го. Бул бир туугандарга тиешелүү сөз го. Анан ошо оказывается бывает братья по профессии. Насыр Исановичтин эмеси өзү курулушу болуп калды. Анан Насыр Исанович ушул жана Кара Көлдө
жана кесин курулушунда иштеп кеткен киши. Анан кийин мен да курулушчу болуп калып, Кара Көлдө ошол жерден иштеп калдым. То есть почему-то ошо Насир Исаевич менен мындай биз бир жолукпай, но бирок ошол бир тагдырда келе бердик да. Ошондо келе бердик. Ошол анан кийин премьер-министр облсполком төрагасы болгондо мени таанышып чакырып, управляющий болуп чогуу иштеп калдык. Андан келип эле мен курулушка жетекчи болуп калдым, а тиги киши өкмөттүн башы болуп калды да. Ошо менен мындай мен үчүн өтө мындай ыйык адам да. Рахмат. Сизге бизде конокто Мамеджунус Абылов болду, мурдагы министр, мурдагы элчи, БШКнын мурдагы төрагасы. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат болуңуздар.